Кутман күнүңүздөр менен достор. Бизге дагы суроолордун бири биздин атыбыздын энергиясы кантип бизге таасир этет деген суроо келиптир. Азыр мен сиздерге ошол аттын энергиясы боюнча ушул методичкадан карап туруп айтып берейин деп турам. Караңыздар, ушул жерде методичкада аттын энергиясы тууралуу мындай берилген. Ар бир инсандын ысымы, ар бир ысым биздин ысым бул мантра. Ысымдагы энергия адамдын кыймыл аракетине жана каалаганын ишке ашырууга кыйла таасир берет деп жазылып турат бул жерде. Демек, биздин ар бирибиздин атыбызда энергия бар экен. Атты бизге негизи азан чакырылып атталган атыбыз бар. Ошол атыбыздын мааниси чоң. Кыргызда өзү атты азан чакырып койгон. Атты 4 нерсени кайыптан берет деп койгон. Адамдын атын, досту, кошунаны, анан өмүрлүк жубайды. Ушул 4 нерсени кайыптан берет деп койгон. Бул биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул ат өзүбүзгө келген экен. Ошону кабыл алышыбыз керек. Бирок бул атты башында көп адамдар ушул атты алмаштыра койсок эле укмуш успешный болуп кетебиз, анан ийгиликти атыбызды коюп алсак эле ийгиликтүү болуп кетебиз деген нерсеге дагы басым жасап жүрүшкөн. Бирок азыр адамдар өтө жакшы түшүнүп калышты. Атты канчалык ийгиликтүү кылып коюп алган менен өзүбүздүн санаабызды өстүрбөсөк, өзүбүздүн санаабыз өспөсө, денебиз дисциплинада болбосо, өзүбүз жаратылыш менен, чөйрө менен, социум менен мындай талаш тартышта болбой бир гармонияда жашай алсак, анда атыбыз кандай болсо дагы бизге маани бербейт. Жаман жагына маани бербейт дегенде, кандай болсо дагы ат жакшы жагына кете берет экен. Эгерде адам өзү минуста болсо, өзү текебер болсо, эч нерсени жактырбаса, жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна албаса, баардык нерсени эле башкаларга түртө салып эле ал кылбай койду, бул кылбай койду, мен тигил жаман болуп калдым, менин мамлекетим жаман, анан ата-энем бай болбой калды, анан мени бир туугандарым карабай койду, анан мен жашаган жерим жакпай атат, мен башка жерде жашаганда укмуш болот элем деген сыяктуу дооматтар менен жашай турган болсо, ал адам аты эмес фамилиясын, отчествосын өзгөртсө дагы андан эч нерсе өзгөрбөйт экен. Адам качан өзүнүн санаасын өзгөртө алганда, өзүнө жоопкерчиликти алып, өзүн башкара алганда, анан башка нерселер дагы ага түрткүнчү болот, өсүүгө, өнүгүүгө. Ошондуктан достор, бул жерде бизде аттын энергиялары берилген. Бирок бул аттын энергиялары эмне үчүн берилген десеңиз, кээде ушундай учурлар болот. Адамдын сана саны дагы 4 болуп калып, миссиясы дагы 4 болуп калып, аты дагы 4 болуп калса, ошондой учурларда баягы адам өзүн бир кичине болсо дагы бир аз болсо дагы өзгөртүш үчүн, жакшы жагына өзгөртүш үчүн ушу атын бир аз бир тамгасын кошуп же бир тамгасын алып дегендей өзгөртүп алса болот. Кошуп же кемитип дегендей. Анан мисалы үчүн мурда өзүң Асан болсоң, анан кайра Үсөн деп ат койгондук эмес. Ат деген бул, ысым деген паспортто кандай жазылып турса, ошол ат менен сени атап чакырыш керек. Асан деп жазылып турса, демек анда сени адамзаттын бардыгы Асан деп аташы керек. Эгерде Үсөн деп жазылып турса паспортто, демек элдин баары сени Үсөн деп айтыш керек, Үсөн деп чакырыш керек. Анан көп адамдар бар да, мен 2 атым бар, мен паспортто баландай деп жазылган, Гүлнара деп жазылган, бирок мен элдин баары Күкү деп айтышат дейт да. Адамдын аты качан иштейт энергиясы? Качан ошол адамдын аты айтылып атканда иштейт. Демек, Күкү деп айта берсеңер, Күкү деген башка жакта жашап аткан адамдын энергиясы көтөрүлө берет. Сенин атың Гүлнара деп таанылат, Гүлнара деп жазылды бул жака. Гүлнара деп таанылат, Гүлнара деген энергия иштеген жок. Башкача айтканда, сенин энергияң иштеген жок.
Ошондуктан эгерде сенин атың Асан болсо, мүмкүн 7-ге чыгып атат атың, же 9-га чыгып атат, сен ошол атты 2-ге же 6-га чыгаргың келип атса, мүмкүн ошол атка бир буквасын кошуп, бир тамга же болбосо бир буквасын кемитип, аны сүт чай мастерлер менен кеңешип гана кылсаңыз болот. Ошентип баягы кичине энергиясын гана оңдогонго мүмкүнчүлүк бар. Атты толук өзгөртүп, андан ал нерсе туура эместик болуп калат. Сиз өзүңүз Асан болсоңуз, анан ал жерге Азат деп коюп алсаңыз, анда болбойт да. Сизди баары бир Асан болсоңуз, Асан деп элдердин баары чакырып жүрөт, а сиз паспортуңузга Азат деп жазып алыңыз. Эмне десе, мага Азат деген ат жагат деп. Сизге жагабы, жакпайбы, андан эч нерсе өзгөрбөйт. Сиз качан гана өзгөртө аласыз жашооңузду, сиздин атыңызды эл атаганда. Мисалы үчүн Асан деген аттын дагы бир с кошуп койсо, Асан деп жазылат, бирок элдер Асан деп айта берет. Значит, сизден эч кандай өзгөрүү болгон жок. Асан деп жазылды, Асан деп элдер айтып атат. Болгону бул жерге с деген буквадан 2-ни жазып койгонуңуз үчүн сиздин бул жерде ал энергия өзгөрүп калды деген сөз. Мен муну баягы мисал катары айттым. Асан деген канчага бүтөт экен, чыгат экен санап көргөн жокмун. Бул мисал катары айтылды. Мисалы үчүн Асел деген атты жакшы билем. Асел деген ат 3кө бүтөт, солидностьти берет. Ал эми Асел деп 2 с кошуп койгондо, ал 2 деген санга өтөт. Бул 2 деген сан бул жеке ийгилик, турмуш куруу, үй бүлөлүк бакыт дегенди билдирет. Бул өзгөчө аялдарга өтө жакшат. Эми эркектерге деле албетте эркекпи, аялбы, баарына тең эле үй бүлөлүк бакыт биринчи орунда да. Ошентип Асел деп 2 с кошуп алып, өзүн үй бүлөлүк бактылуулук деген энергияны кошуп алгандар дагы жок эмес. Демек, биз атты, ысымдын энергиясы аркылуу чындап эле тагдырыбызды жакшы жагына буруп алсак болот. Бирок бул дайым эле эмес. Эгерде сиздин чындап эле санаңыздагы, миссияңыздагы баары негативный сандар болуп, чындап эле бир жерди бир өзгөртүш керек болуп калган маал болсо, же болбосо сиз өтө катуу ооруп, же кырсыктап, же кайра бир нерсе кайталанып аткан болсо, баягы илгери кыргыздарда ушундай нерсе болгон, атын өзгөртүү ийишкен. Бирок өзгөртүү ийгенде башка атты эмес, а ошол жердеги энергияны гана өзгөртүш керек. Энергия деген бул ушул ар бир тамганын өзүнүн энергиясы бар. Демек, бир тамга кошуп, бир тамга кемитип, ошонткенде баягы аттын энергиясы өзгөрүп кетет экен. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет? Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушулга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы, бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз.
сизге жылдын энергиясы кандай иштейт, бул жыл сизге эмне берет, бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз, сизге ылайыктуу жылбы, бул сиздин жылыңызбы? 1-9 чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат, сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт, же болбосо менин атым туура коюлганбы, Ооба, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социалий илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-9 чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2ге келгенде 2 анжылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо сана-санымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип коелу. Телефон номерин мен кантип танысам болот? Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш бүтүрүш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүп, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам, ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12 майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700 01 01 81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз. Жок аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең мененки саат 6-да 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин
эфир сакталат, эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспект тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1-9 чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Эми Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнести алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.